Борбор калаадагы бул тигүү цехинде аял затына ылайыкталган кийимдер даярдалат. Ишкана 100 орунду болгону менен азыркы тапта мында 50 гана адам эмгектенүүдө. Анткени коронавирус пандемиясынан кесепете бул жайдында абалын татаалдаштырган. Цехтин жетекчиси Назгул Исмантаеванын айтымында карантинде жабылууга аргасыз болушкан. Бул кызматкерлердин санынын кыскарышына алып келген. Жыйынтыгында иш аксап жатат. Пандемияда аябай эле көйгөйлөр жаралды, аябай эле ишибиз артка кетти десем болот. Шартка байланыштуу жумушчулардын баары эле Россияга чыгып кетип, аябай жакшы тикмечилерчи азыр иш ордунда отургандардын көбүнчө эле үйрөнчүк болуп калып атат. Үйрөнчүктүн себебинен мындай товарыбыздын сапаты аз болуп калып атат да. Ошон үчүн жумушубуз ката тоскоол болуп атат. Бул цех өңдүү өлкөдөгү бир катар ишканалар коронавирустун капшабында калды. Илдет далай ата мекендик ишкерлерди сызга отургузду. Экономиканын жогорулашына олуттуу салымы бар ишкерлик чөйрөсү мамлекеттен колдоосуна муктаж. Ошондой эле алардын эркин иштөөсүн камсыздоо, жеке сектор менен инвесторлорду колдоо жана коргоо маселесин жеке көзөмөлгө алуу керектигин өлкө башчы Садыр Жапаров премьер-министр менен жолукканда белгиледи. Экономика бүгүн өтө кооптуу абалда. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө биринчиден дүйнөдө болуп жаткан коронавирус инфекциясы менен байланыштуу анын таасири дагы чоң. Муну ачык белгилеп айтып кетишибиз керек. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт комплекстүү антикризистик пландарды кечиктирбей тез кабыл алуусу зарыл. Президент ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатууга, өлкөдө жагымдуу инвестициялык климатты түздүүгө көңүл бурду. Өз кезегинде премьер-министр Улукбек Марипов учурда өкмөт мамлекет башчысынын алгачкы 5 жарлыгында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын айтты. Бизнес боюнча азыр иштерди жеңилдетүү, мен жакын күндөрдө бир токтом кабыл алам. Экспортты колдоо боюнча биз канткенде ушу ишкерлердин экспорт потенциалын көтөрө алабыз деген. Жалпы жөнүнөн экономикалык бардык тармактар боюнча азыр бир сыйра анализ өткөрөбүз. Кудай буйрса жакын күндөрдө чечимдерди алганга даярбыз. Өлкө башчы бизнес менен өз ара аракеттешүүдө бюрократиялык жол-жоболорду мүмкүн болушунча азайтуу, өкмөт учурда коюлган милдеттер боюнча ыкчам жана тез чечимдерди кабыл алышы зарыл экендигин кошумчалады. Аталган кадам туура экенин жана анда бир катар маанилүү жагдайларды эске алуу керек дейт экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров. Инновациялык бир проекттерге бир мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Жанагындай жасалма интеллектти бияқта өнүктүргөн үчүн, роботтарды өнүктүргөн үчүн, ар кандай дагы түрлүү ушу инновацияларды өнүктүргөн үчүн биз деген ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошол жакта жаңы технологиялар менен бияка келе турганга ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек. Мына ошол антикризисный программада эгерде ошонун баардыгын баягы бүт ойлонуп, баардыгын ошол кагазга түшүрүп, стратегиялардын баарын эме алып жарыялап берсек, анда жакшы бир инвесторлор келет деген эле ойдо. Төлөнбек Абдыров ошондой эле өлкөгө өз акчасы менен келип жаткан инвесторлорго каражатынын долбоорунун кепилдигин берүү керек дейт. Ал эми эң башкысы мамлекеттеги саясий туруктуулук. Себеби инвесторлор негизинен тынч жана долбоорлору жүзөгө аша турган жерлерге гана келет. Мери Мешимбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.